Assalamu alaikum, урматтуу Бекжан ТВ YouTube каналынын жалпы катталуучулары, урматтуу көрүп жаткан көрөрмандар. Сиздер үчүн мен ойлойм өтө сонун сунуш, өтө сонун жаңылык. Москва шаарына жаңы келгендер, Москва шаарында азыркы учурда жаңы келгендерге кайрылуу жасайын деп чечтик туугандар. Кандай кайрылуу? Нашот документация боюнча, нашот документти кантип жасоо боюнча туугандар. Эч кимге ишенбей эле лучше өзүңүздөр барып туруп, ННН болобу, СНИЛС болобу барып өзүңүздөр жасатыңыздар. Азыр көп жерлерде туугандар фальшивый чыгып калып атат, базадан чыкпай калып атат. Ошол Сахаровага барыштан зеригип туугандар Москванын кээ бир жерлеринде жасап беребиз дегендер пайда болуп атыптыр туугандар. Аларга ишенбей эле бир күндүк убактыңызды кетирип кыйналсаңыз дагы, зато өзүңүз уверенный боло тургандай кылып туруп документке жүгүрүңүздөр туугандар. Мына көпчүлүк жерлерде чыгып атат, көпчүлүк каналдардан да реклама кылып атат, чтобы 1-июндан баштап туугандар сим карталар заблок болот деп атат. Иштеке болбойт эмес туугандар. Болушунча өзүңүздөр барып текшертип туруп, биометрикадан өтүп, мисалы БТБ банкка барып, Сбербанк банкка барып, биометрикадан өтүп, госуслугага барып туугандар текшертирип, ошол кайсыл оператордон алган болсоңуз, Мегафонбу, МТСпи, Теле2бу туугандар барып текшертип туруп, өзүңүздөрдүн телефонуңуздарга бир телефонго туугандар бир эле сим карта колдоно турган болот экен. Ал сим картаны башка телефонго салсаңыздар, сим карта ошол заматта блокко түшөт экен туугандар. Бир эле телефон эми мындан кийин 1-июндан кийин баштап бир телефон бир эле сим карта колдоно тургандай кылып уже закон киргизилген экен. Ошого дагы барып текшертип өткүзүп алыңыздар. Эмнеге дегенде көпчүлүгүңүздөрдүкү может Сбербанктарга уланган болушу мүмкүн, керектүү документтерге, мисалы аккаунттарга уланган болушу мүмкүн. Ошону серьезныйраак карап бүтүрүңүздөр. Анан насчет перевод боюнча туугандар, карталарыңыздардагы бир сыйра карап алыңыздар. Бирөөгө перевод кылганда дагы, если мүмкүн болсо, азыртан эле баштап, мисалы на долг туугандар, на подарок деп, же болбосо на продукты деп туруп, түгүнө комментарий белгисин калтырып туугандар, комментарий жазып которсоңуздар, сиздерге болушунча безопасность болот. Ошол сим карталарды жакшыраак караңыздар. Буюрса эртеге дагы туугандар барып Сахарованы көрсөтөбүз. Видеого лайктап басып, болушунча каналды колдоп, мүмкүн болсо жаңы келген досторуңуздарга, жаңы келчү досторуңуздарга да жөнөтүп койсоңуздар пайдалуу болот. 1-июндан баштап Кыргызстандан Россияга кириш туугандар, Россиянын территориясына кириш через госуслуга туугандар, через QR код болуптур. QR код менен кирет экенсиздер. Аны 3 күн мурун өзүңүздөр ошол жерде анкета толтуруп, жөнөтүп, кимдикине барасыңар, кайсы шаарга, кайсы улицага барасыңар, полностью ошентип жазып кире тургаңыздар. Ошон үчүн туугандар, болушунча Москвада жүргөндөр деле документиңиздерге сак болуп, законду жакшы карап койсоңуздар, баарыңыздар тынч жүрөсүңөр. Баарыңыздарга рахмат, каналга лайк басып катталып коюңуздар.